Меңес мырза айтсаңыз, мына шайлоонун жыйынтыгы чыкты. Башында бир жыйынтыкты, анан бузулуп калып, кайра башка жыйынтык чыкты. Көпчүлүк оппозициялык маанайдагы партиялар нааразы болуп атышат. Улуттар биримдиги партиянын лидери катары шайлоого кандай баа бересиз? Шайлоо абдан ыплас өттү. Мындай баягы олдоксон деп коет, орусчасы тупо эч ким оңдогон эмес. Бир заматта эле шайлоонун жыйынтыктарын өзгөртүп ташташчу. Бул эми элди, шайлоочуларды көз билбеген укугун сыйлап алганда, бул маселе барып парламенттин келечектеги парламенттин легитимдүүлүгүнө шек келтирип, мына маселен сөзүм короо болбош үчүн жөн эле айтайын. 8-ден 46 мүнөт өткөндө, 8-ден 46 мүнөт өткөндө Улуттар биримдиги партиясы 47.074 добуш менен, башкача айтканда 4,65% менен бара жаткан. Андан кийин эле жанагы сервери бузулду деген шылтоо менен кайра оңдоп 9-дан 20 мүнөт өткөндө, мына убактысын караңыздар, 29.387 деп жасашып, кайрадан 2,49% кылып кайра оңдоп коюшту. Башкача айтканда, бир нече минуталарда эле биздин 20 миңден ашык добушубузду уурдап алышты. Эми айтканда, бул нерсе мына мындай окуя, мындай учур былтыр да кайталанган эмес, бирок региондордо абдан сатып алуулар болгон. Быйыл деле ошол сатып алуулар бийликтин 5 партиясына бардык шарттар түзүлүп берилип, болуп көрбөгөндөй, ушул мурда болуп көргөндөй сатып алуулар болду. Эми карап көрүңүз, канча акттар түзүлдү, канча арыздар түштү БШКга жана башка органдарга эскертүү берүү менен, же болбосо бул эшиктен тутуп келишип, наркы эшиктен кой берип, мына ушундай бир нерселер орун алды. Эми айта турган болсок, негизи бийликке эмне зарылчылыгы бар эле ушул нерсе. Эмне кереги бар эле. Өздөрү убада беришкен. Таза шайлоо өткөрөбүз. Дүйнө таң кала турганда. Азыр дүйнө таң кала турган ыплас шайлоо өттү. Биз дайым айтып келдик.